Саламатсыздарбы, кадырман көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Башат программасынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. 1995 жылы ЮНЕСКО уюму китепти жана автордук укукту урматтоо максатында бул күндү белгилөө шартын иштеп чыккан. Ал эми Кыргызстанда тагыраак кыргыз өкмөтү бул күндү белгилөө шартын 2002 жылы кабыл алган. Демек бүгүнкү берүүнүн алкагында биз кыргыз китебинин азыркы абалы, ийгилиги, күнгөйү, тескейи, жетишкендиги жана башка жаатта кенен кеп кылабыз. Ал үчүн келген меймандарыбызды тааныштыралы. Мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары, кыргыз эл жазуучусу Кален Сыдыкова, ошондой эле Касымалы Байленов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасынын маданият эс алуу жана методикалык иштери бөлүмүнүн башчысы Алия Абдиева мейманда. Саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен? Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темага байланыштуу суроо, сунуш, ой пикирлер болсо 0312 39 25 50 телефон номер аркылуу түз эфирден байланышка чыксаңыздар болот. Эми кепти Кален эже өзүңүздөн баштасак, бүгүнкү күндүн мааниси жана Кыргызстанда бул күндүн белгиленүүсү жана деңгээли жөнүндө. Абдан жакшы. Бул жана өзүңүз айткандай ЮНЕСКОдан кийин 2004 жылдан бери байрамдалып келатат, атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен. Анан мунун максаты ошолеки жанагы бизде азыр бүгүнкү тил менен айтканда жеке менчик басмаканалар, типографиялар өсүп өнүгүп, кыргыздын китептерин чыгаруу, таркатуу маселеси чоң нерсе болуп атпайбы? Ошолердин жетишкендигин даңазалоо, көтөрмөлөө, колдоо иретинде мамлекет атайын өткөзөт жылда. Анан мунун алкагында жанагы китеп искусствосу деген атайын конкурс бар. Анан муну мамлекет каржылап атайын бөлөт. Анан бул 8 номинация бар атайын. Менин өлкөм, замандаш, жеткинчек, чеберчилик деп. Анан быйылкы жыл өзгөчө болуп атат, анткени улуу атап бекендик согуштун биз чегингендигибизге байланыштуу быйыл 80 жылдык өтүп атпайбы? Бул бүт дүйнөгө таркап аткан нерсе. Ошонун алкагында улуу жеңиштин 80 жылдыгына да карата өткөрүлүп атат. Анан муну быйыл китеп искусствосунун конкурсу дебейли, китеп фестиваль деп жарыялады. Анан кийин бул жерге бир Ала тоо аянтында Курманжан эненин тиги эстелигинин астында атайын ярмарка, китептердин ярмаркасы, көргөзмөлөр болот, авторлор келет, эл менен жолугушат. Ошол жерде Кыргызстанда жакын арада болгон бир 20дан ашык басмаканалар келип, өзүнүн китеп продукциясын коюп, ошол жерден көргөзмөсүн берет да. Анан кийин бул китеп жасалгылоо деген эмне, жана китеп искусствосу деген. Ошондой биздин жана талант китеп жасалгалагандай өзүнчө бир өнөр чоң. Жана кол өнөрчүлүктөй болгон, сүрөтчүлүктөй болгон. Анан ошо китепти жасалгалаганда, улуттук китептерди жасалгалаганда китеп сүрөтчүлөрүнүн, дизайнерлердин, ошондой жана редакторлордун иштери өзгөчө бааланат да. Анан атайын аны жөнөкөй эле берип койбойт, атайын ошо боюнча атайын комиссия бар, кадыр барктуу. Ошол кишилер ошо боюнча адис, ошолор боюнча карап чыгып, талкуулап, анан бул сыйлыктын өзгөчөлүгү бир авторго берилбейт. Бул ошолеки китеп чыгарып аткан басмаканаларга, типографияларга өндүрүшкө берилет да. Анан кийин бул жерде ошо ар бир коллектив колдоо катары болгондуктан 8 номинация бар деп атпаймынбы? Эми азыр мен айтпайын, ал бүгүн өзүнчө жанагындай шаан шөкөт менен, салтанат менен тапшырылат. Ошол жерде авторлор келип окурмандар менен жолугушат. Анан бул жерде быйыл ошо улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Россиядан, Өзбекстандан, Казакстандан, ар кайсы мамлекеттен келип өзүнүн китеп көргөзмөлөрүн уюштуруп атышат. Эл аралык деңгээлде. Эл аралык деңгээлде болуп атат да. Анан кийин буга ошо маданият министри, мамлекеттик катчы Касманбетов аксакал, өкмөттөн болсо вице-премьер Байсалов, ушундай көп кадырлуу коноктор келип, ошол эки жерден салтанаттуу сүйлөп, анан жанагындай жакшы берилген утуштарды, дипломдорду акчасы менен ошо сыйлайт да. Андан тышкары дагы бүгүн саат 3-тө Кыргыз патенттин инновациялык борбору бар. Ошол жерде илимий практикалык ошо китептин күнүнө карата китеп жана анын автору катары илимий конференция өтөт. Бул жерде дагы чоң көп сөздөр болот.
ал жерде ошол эки орус жазуучуларынын, кыргыз жазуучуларынын китептеринин ачылышы болот да, ачылышы болот, окурмандар менен жолугушуу болот. Анан дагы бир өзгөчөлүгү Маданият министрлиги тарабынан Эрдик эскербейт деген китептин бет ачары болуп атат. Бүгүн кыскасы бүт Кыргыз Республикасындагы авторлордун майрамы, салтанаты, бир чети ошол экен басмакана сыйлыгын алган менен бул автордун кадырын көтөрүү, сыйлоо, урматтоо. Анан кийин андан тышкары дагы бүгүн ошол экен саат 10дон баштап бул Кыргыз Республикасынын бульварында Чыңгыз Айтматовдун, Алтоконбаевдин, Түгелбай Сыдыкбеков, Пушкин, Алык Осмонов, Темир Кулметалиев окшогон биздин залкарлардын эстеликтерине гүл коюу менен ачылат да, гүл коюу менен ачылат. Анан жанагы китептин көргөзмөсү, ярмаркалары жакшынакай мыкты концерттер менен коштолот. Элге көңүлдүү болсун, майрамдай болуш керек. Анан ушундай чоң салтанат менен өтүп атат, буюрса. Жакшы, ошол өзүңүз айткандай негизги максат бул конкурсту уюштуруудагы авторлордун жана басмаканалардын эмгегин баалоо жана ишин жайылтуу. Ошол эле учурда эл аралык деңгээлге дагы, эл аралык конкурска дагы сунуштап келесиздер, мыктыларды. Кандай жыйынтык берип атат? Эл аралык деңгээлде кыргыз китеби кандай бааланып атат, кандай баа алып атат? Бүгүн ошо өзгөчөлүгү ушу бүт дүйнөдө китеп майрамы өтүп атат, бүт дүйнөдө. Анан кийин Орек биз сыйлыктарды бербедикпи? Сыйлыктар алынды да, номинацияларга жетишти да. Ошол сыйлыктарды ар бир өлкөдө, мисалы, бир туруп Россияда, бир туруп тиги Казакстанда, Өзбекстанда, Азербайжанда, ар кайсы жерден өтөт да. Анан ошол Москвада атайын эл аралык китеп таркатуу жана ошол эки китеп искусство боюнча атайын комитет бар. Ал ошо мамлекеттик деңгээлде, ошо биздин президенттер кол койгондон кийин, министрлер кол койгондон кийин аралашып барат. Анан ошондо ар бир мамлекет өзүнүн жанагы жеңишке жеткен китептерин алып барып аяктын конкурсуна коюшат. Анан аякта да жюри бар өзүнчө. Эме КМШ боюнча. Шериктештик өлкөлөр боюнча. Анан ошол жактан дагы мен билгенден акыркы 20 жылдан бери кыргыз китептери көптөгөн жакшы номинацияларга жетишип, дипломдорду алып келатат. Эми ар түрдүү алардын деңгээли. Анан бир да жолу биз кургалган жокпуз. Андан тышкары Германияга, Францияга, же болбосо Иранга, Иракка ошо китеп көргөзмөлөрүнө, ярмаркаларына катышып, конкурстарына катышып, активдүү келатат. Анан бир нерсени эске алышыбыз керек да. Азыр баягы мамлекеттик типографиялар, басмакалар жоюлуп кетип, анан жеке менчиктерге өтүп атат да. Анан алар болсо тиги басмаканалар телчүгүү жолунда, үйрөнүү жолунда. Бирөө билет, бирөө жоюлуп кетет, бирөө ушинтип. Анан кийин азыр биздин басмаканалар бир мурун 70дей болчу, азыр 50дин тегерегинде өсүп өнүгүп келатат да. Бул райондук масштабта, областтык, анан республикалык деңгээлде. Анан азыр мындай булардын арасында эме альтернатива, атаандашуу, өзүн өркүндөтүү, көрсөтүү, анан кийин жана мурункудай кылып лептеп чаптап чыгара бербей, жакшынакай чыгарсак экен, могу дүйнөлүк деңгээлдеги китептерди чыгарсак экен, жана Россияда да бир шумдук китептер жасалган атпайбы? Ошолорду өздөштүрүп, туурап, андан да ашык болсом деген бир жакшынакай атаандаштык пайда болуп, товардын сапаты артып атат. Ал товар сапаты арткан сайын авторлор дагы, окурмандар дагы кубанат, көркөмдүү болот, эстетикалык рахат алат. Анан негизи эле китеп эми бул рухий байлык да. Адамды өстүрө турган билим, илим, таанытуу. Анан бул жерде жалаң эле тиги улат кыргыздардын китеби эмес, бул жерде ар түрдүү тиги тилде чыккан китептер, анан башка тилдерден которгон китептер. Анан кыскасы эми бир китеп ярмаркасына келсе бир керемет дүйнөгө келгендей болот да, китепти баалаган киши үчүн. Жакшы. Алежи, албетте сизди дагы жөн жеринен чакырган жокпуз. Ошол китеп окуу маданиятын жайылтууда аракетти кичинекей бөбөктөрдөн, балдардан башташ керек деп дайыма айтып келебиз. Бул жаатта сиздер активдүү иштерди, жигердүү иштерди алып барып келе жатканыңыздарга күбөбүз. Бүгүнкү күнү, бүгүнкү майрамды балдар кандай майрамда элдеп турат? Балдар үчүн, бөбөктөр үчүн кандай программаларды мерчемдедиңиздер? Рахмат, жакшы суроо бердиңиздер. Эжекебиз айтып өткөндөй, бүгүнкү майрамда биздин Баялинов балдар жана жаштар китепканасынын аябай жакшы 30 аянтчаны даярдап уюштуруп чыгарып атабыз. Ал аянтчалар
ушул балдарга түзүлгөн оюн зоок программалары менен, мисалга балдарга кайсы нерсе кызыктуу, балдар адабияттары, ошол эле адабияттарды ата энелери менен бирге окуу, балдар адабияттарын белгилүү эстрада, театр жылдыздары менен бирге окуу, бул балдар үчүн өтө мындай сыймык да. Анан атайын спорт аянтчалары бар. Спорт аянтчалары дагы улуттук идеологияга жакын, баягы чүкөлөрдү, кыргыз оюн спорттору менен кошо жаңыча спорт оюндары балдарга ылайыктуу. Анан робототехникалар чыгат. Бизде Makerspace деген бөлүм бар. Ошондо робототехникалар менен кошо киноскоп, космоско саякат аянтчасы болот. Айтор 30 аянтчадан балдар ушу өздөрү ошол ата энелери менен келип, шаар тургундары келип, кенен ошол жер менен таанышып, анан бүгүнкү майрамда эле бул аянтчалар чыгып эле тим болбостон ар дайым бул бөлүмдөр бар биздин китепканада. Ошол эле робототехника бөлүмү, балдарга ошол түрдүү балдардын табитине жараша адабияттар көп бизде. Анан көбүнчө биз ушундай майрамдарда же болбосо жайкы каникулдарда 1-июнда ушинтип балдар жүргөн жерлерге чыгабыз да, ошондо ички мигранттар бар да, жанагы ижарада жашап, балдарына китеп сатып бере албай, же мындай мыкты балдар китепканасы бар экенин билбеген үй бүлөдө бар экен. Ошолорду кадимкидей биз китепке тартат экенбиз. Мисалы, бүгүн майрамга келишсе, ошол шаар тургундарынын арасында ички мигрант жаш үй бүлөлөрдүн балдары көрөт дагы. Ошол жерден биз буклеттер менен да чыгабыз да, биздин китепканага айда жайда чыккан. Анан алар келип эле бул китепкананы көрбөгөн үй бүлөлөр айтат, бул сатылабы, бул каяктан деп кызыгышат. Анан ошол менен бир топ дагы бир окурмандарды, жаш муундарды биз китепке тартып алат экенбиз да. Анан бүгүн ушул убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Саат 11-де бул аянтчалар иштей баштайт. Эжекебиз айтып өткөндөй, министрлик салтанаттуу түрдө ачып бергенден кийин бардык аянтчалар иштейт. Анан ошол бизди коштоп дагы маданият тармагынан цирктин актерлору, куурчак театрлардын актерлору, өзүбүздүн китепкананда чакан куурчактары абдан ошондой чоң балдарга жарык маанай тартуулайт. Жакшы. Эми бүгүнкү күндүн негизги маанисине, максатына токтоло турган болсок, Калина эже, жогоруда айттыңыз, чындап басмаканалар арасында жакшы жагынан атаандаштык пайда болуп, сырткы жасалгасы, полиграфиялык жасалгага көңүл бөлүнүп жаткан, анын ичинде көзгө зыян эмеспи, барактарына чейин, анын сапатына чейин көңүл бурулуп жатат. Ал эми ички мазмуну, котормолор айрыкча кандай жасалып жатат? Чындап кыргыз тилине канчалык деңгээлде которулуп жатат? Эми бул китеп искусствосу ошо китепти жасалгылоо боюнча эле, сырткы жанагындай жасалгылоосу боюнча да, анан ичкиси боюнча тиги булга кийлигише албайт. Ал үчүн мамлекеттик атында токтоп алатын да сыйлык бар, башка сыйлыктар бар. Аны ошол эки комиссия метип мамлекет өзүнчө баалайт. Ал ички маселе жок бул жердечи. Анан кийин эми эгерде жөн эле мени жазуучу катары сурап атсаңыз, анда мен өзүм айтайын. Азыр котормолор көп. Анан баягыреки мамлекеттен бизге баягы каржылап көптөгөн жакшы китептерди чыгарып колдоп атат акыркы 2 жылдан бери. Анан мурун каржылоо жок болгондугуна байланыштуу. Анан жанагындай котормолорду, түрдүү котормолор келгенде, анан эми чынын айтканда диний котормолор көп да. Диний котормолор көп. Анан тилдерин окусаңыз, тантык, кыргыз грамматикасын бузган, сүйлөмдөр бүтпөгөн, одоно, мындай маданиятсыз эметилген профессионалдык деңгээлде эмес диний китептер көбүрөөк чыгып атат да. Анан ким которуп атканы да айтылбайт. Анан таза кыргызча да эмес. Анан кыргыздын дүйнө таанымын, каада салтын, наркын, баркын, турмушун туура эмес көз карашта болгон, анти улуттук, анти психология болгон ушундай нерселерди жайылтып аткан тилекке каршы жаман нерсе. Муну көзөмөлдөй турганда мамлекеттик орган жок болуп атат. Анткени Конституцияда болсо цензураны алып салган. Ал эми берки көркөм адабият боюнча келгенде мына былтыр 1020 китеп чыкты. Ошонун 288 көркөм китеп, ал 62-си балдар китеби.
Анан тияктан которулган китептер дагы бирөө алгылыктуу, бирөө алгылыксыз. Мисалы мамлекет тарабынан тиги чыгып аткан китептер мурун Советтер Союзунун убагында дүйнөлүк классикаларды которгон да. Ошолорду кайра басып атат да. Анан баягы мурун заказ болбогондон кийин мына котормо деген ал тиги 1-2 күндө бүтө турган нерсе эмес. Аны мындай тапшырып коюп 2-3 жылда шашпай иштеп, бул көркөм нерсе да ошондой. Ага жетише элекпиз да. Анан кийин ошол эки жана мурункулар чыкканда эле кайра чыгарып атышат да. Ал эми айрым котормолору бар, ошо жеке менчик басмалардан чыккан. Анан ошону чынын айтканда мындай жазуучунун өзгөчө стилин, көркөм дүйнөсүн, көз карашын сактабаган, ал которулгандарда жөн жазуучулар эмес, өзүнүн өлкөсүндө сыймык болгон, бренд болгон, дүйнөлүк мааниге ээ болгон сыйлуу, белгилүү акын жазуучулар. Анан ошолорду дагы өзүнүн дараметине карабай биздин тиги начар котормолор көп да, начар котормолор көп. Бул мамлекеттик заказ эмес, жөнөкөй өзүнчө чыгып аткан. Анан кийин эми азыр ким акча берсе ошону чыгарып калыптыр да. Анан кийин негизи котормодо ошо мамлекетке чыр-чатак чыгарбай турган, ошонун каада салтын жокко чыгарбай турган, диний догмаларды тартуулабай турган, ушундай критерийлер эске алыш керек да. А жеке менчикке келгенде ошол нерсе жок болуп, ушул жагынан мындай мамлекеттик программа дейбизби, же бир мындай эме эреже иштелип чыга элек да. Анан кийин азыр мына 2 жылдан бери Маданият министрлигине чоң акча бөлүнүп, ал ошо жана Улуттук Жазуучулар союзу менен, китепканалар менен биргелешип, ошолордун суроо талабы менен азыр алгачкылардан чыгып атат. Бул алгачкы эксперт деп айтышсак болот да. Анан менимче ошол эки котормо китептердин сапаты анча эмес. Менчигине карабай, кандай китеп болбосун сиздерден каттоодон өтөт да. Сиздерде кандайдыр бир деңгээлде эскертүү мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы же сиздердин милдет болгону каттап коюу? Жок, мындай да мамлекетте бизде регистрация гана кылат, анткени жанагы юридикалык жак келип, момундай китеп чыгарат элем деп, мамлекеттин өзүнүн тиги налогун төлөп коюп, анан бизден регистрация алып кетет. Анын ички мазмунуна карап текшергенге бизде акыбыз жок. Анан бул жерде мамлекеттик каттоо гана бар да. Ал китеп палатасы жалаң эле каттоо жүргүзбөйт. Ошондой эле жанагы чыккандан кийин ошол эки атайын милдеттүү нуска деген закон бар. Ошонун негизинде 10дон алып келип берет да. Илгери ошол эки жанагындай бекер таркатып бүт, китепканаларга таркатып берчи да, азыр болсо 10дон берет. Бирөө ошол эки мамлекеттик китеп палатасынын архивинде калат, калгандарын чоң китепканаларга беребиз да. Анан ошондо биз жанагы библиографиялык китептер чыгарабыз. Мисалы статистикасы боюнча жанагындай тармактарга бөлүп, канча көркөм, канча окуу илимий, канча техникалык китеп, канча тигиде ушундай түрдүү эмедеги багытта. Анан канчасы кандай тилдерде чыкты? Кыргызча, орусча, өзбекче, арабча, түркчө, тигүү деп алардын өзүнүн классификациясы бар. Анан канча нуска менен чыкты, ушундай деп анын өзүнүн статистикасын өзүнчө беребиз. Анан библиография деп коет. Библиография ошол эки эме жанры боюнча алганда көркөм китеппи, же болбосо тиги окуу китеппи, илимий китеппи, ушундай эмелерди эметип, ошолордун баарын мындай айтканда кайсынча кесип чыкты, ал кандай райондук кесипи, кандай эмнелерди эметет, макалалар чейин талдайт да. Мындайча айтканда библиография ошо китептин тарыхы. Бул тарыхы болуп калат да. Ошондой көп эмнелер бар. Андан башка да көп нерселер бар, ошо тарката турган. Жакшы, азыр дагы кебизди улантабыз. Байланышып жаткан көрүүчү угуучу бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Саламат. Автандер Саакбай, Бишкектен. Теге карындашым туура замечание айтты, жана конституциядан цензураны алып койгондугу. Вот ушу цензураны алып таштаганга оппозиционерлер мына 30 жылдан бери кандай каалагандай мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына каршы сөздөрдү айтып чыгышып, ал эмес Ташиев менен Садыр Жапаровдун тартипти орнотуп келаткандан каршы да даже цензуранын жоктугунан пайдаланышат да. Оппозиционерлерге мамлекеттин кызыкчылыгын деле кереги жок экен, элдин кызыкчылыгын деле кереги жок. Ошон үчүн эгемендүү республика болгон 2 миллион кыргызды да даже оппозиционерлер тентете бергенде. Ошон үчүн ушу тиги карындашка айтып коер мадыңыз, кайтарабыз цензуранын конституцияга киргизмейинче болбойт. Анда булар тартипти гана бузуш аракет кылат да бул. Ben sana ошол.
Рахмат. Пикириңизге ыраазычылык билдиребиз. Толуктоо барбы? Эми негизи биз жаңы жаш мамлекетпиз да. Анан улуттук мамлекет деп коет. Анан мисалы дүйнөдө 7000 тил бар. Ошонун 600 өлкө бар экен. 600 өлкөнүн 150-сүндө эле тилге мамлекеттик статус берилген да. Биздин бактыбызга кыргыз тили да мамлекеттик статуста азыр. Анан кийин жаңыдан өнүгүп өсүп өз алдынча болуп аткандан кийин ошо улуттук мамлекет өзүн коргош керек. Өзүн коргоп, ошол тилин, жерин, ошондой жанагындай символдорубузду, анан кийин улуттук дүйнө таанымыбызды, каада салтыбызды, наркыбызды, тарыхыбызды баарын коргоп, өнүктүрүп өстүрүш керек. Анан кийин буга чейин да ушул акыркы 30 жылдардан бери ошо кыргызга будуңчаң түшүрө турган, аны жокко чыгарган, ошону басып алалы, мындай эмелерибизге кереги жок, артта калган жапайы деген түрдүү вариациялар менен, түрдүү критерий менен келип бузуп жарып талкуулоого аракеттенген ачыкта көмүскө күчтөр бар. Анан кийин мен бүгүнкү бийликти абдан колдойм. Анткени ошол эки кыргыздын менталитетин сактап калганга, суверенитетин сактап калганга, ошол эки Кыргызстан өркүндөп өссө экен деген баардык аракеттин баарын жасап атат да. Ошондуктан бул иштин айтканы абдан туура. Анан кандайдыр бир деңгээлде мисалы башка биздин коңшу азиялык мамлекеттердин баарында эле билинбеген менен цензура бар. Конституциясын жазбаган. Ошол эки көзөмөлдү күчөтүш керек. Улутту, кыргыз улутун коргош керек. Сакташ керек. Азыр мына жери да таланып, мындай көп нерселер эметип кетти да мында буга чейин. Мына жаңы президент келгенден бери мына ушул нерсенин баары тең корголуп атат. Адамдардын өзү корголуп атат. Ата ушундай нерселер бул улуттук стратегиялык мааниси бар өтө чоң маселе да. Ошондуктан бул нерсени конституцияга киргизгенден кийин өзүбүздү сактап калышыбыз керек. Ошол эле учурда авторго мүмкүн болушунча эркиндик берип, жана сиз айткандай улуттук иденттүүлүгүбүздү жоготуп албоого таасир этпеш үчүн сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде көзөмөл керек? Эме да бир нерсе. Жанагы которуп атпап деп атпайсызбы? Ошо башка жактан келип аткан китептерде дагы жанагы дүйнөлүк мааниси бар, азыр сааттык гумандуу иштери бар, асыл баалуулуктары бар нерселерди кабыл алышыбыз керек да. Анан кийин биз деле өзгөчө ашкере улутчул болуп, тиги болбой эле жакшы нерселерди, гумандуу нерселерди, салттуу нерселерди колдоп өркүндөтүп, ошо келаткан муунубузду жакшынакай тарбиялап, жакшы кыргызды чыгарышыбыз керек да. Азыр кыргыз эмне кылып атат? Кытайча тарбияланып атат, англисче тарбияланып атат, орусча тарбияланып атат, түрдүү тарбияланып атат. Кыргызча качан тарбиялайбыз? Ошондуктан өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайтып келишибиз керек. Өзүбүздүн менталитетибизди колдоп, өзүбүз накта кыргызды өстүрүшүбүз керек. Антпесе биздин балдар башка өлкөгө чыгып кетип, анан биякта кандай болот, тагдыр ошондой жатат. Анан кийин жанагы автордун вазифасы ушунда жатат да. Жакшы автор, мисалы Чыңгыз Айтматовго окшогон биздин улуу залкарларыбыз окшоп, ошо өзүбүздүн улутубузду көздүн карегиндей сактап, анан ошол улутту таанып, билип, колдогондой деңгээлге жетишибиз керек да. Мына биздин эң залкарыбыз, сыймыбыз Чыңгыз Айтматов. Кыргызды билбесе да Айтматов бүт дүйнө билет. Аны ким чыгарды? Аны кыргыз эли, улуу эл чыгарды. Чын эле ушул улуттук наркка суугарылган кыргыз тилдүү балдарды тарбиялоодо китепкананын дагы ролу зор. Мисалы Бишкек шаарындагы балдар үчүн эң мыкты китепканалардын бири сиздер. Сиздер сырттан баамдаганда чындап кандай азыр орус тилдүү балдар көп келеби сиздерге, кыргыз тилдүү ошол эле учурда башта кыргыз тилин анча билбей келип, көбүрөөк кыргыз тилдүү китептерди окуп атып, жакшы өздөштүрүп калган балдар бар чыгар. Туура айтасыздар. Бизде аралаш эле келет. Сиздер айткандай, орус тилдүү балдар деле бар. Ата-энеси деле орус тилдүү, же ата-энеси кыргыз тилди билбейт, баласы ата-энеси орусчаны билбейт, баласы кыргызчаны билбейт деген сыяктуу да. Анан алар менен тил табышканда биз ата-энелер менен иштешебиз да. Ошондо алар айтат, балам ушул жерден кыргызчаны үйрөнсө депчи. Анан бизде ушундай балдарды эрте жашынан аң сезимин өстүрүү программасы аркылуу иштейбиз. Эң биринчиден
бул балдарды китепке тартуу жана тилди үйрөтүү, кыргыздын идеологиясына карап тарбиялоо боюнча китеп фондусу да жакшы болуш керек. Ал үчүн жетекчибиз эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып барат. Мына USAID бизге эң чоң жардам берет. USAIDтин Оку керемет долбоору негизинде абдан көп китептер, кыргыз акын жазуучуларыбыздын китептери, классик акын балдар акындарынын жазуучуларынын китептери жаңыланды. Мурун Сайзуанда китептер көпкө чейин сакталып калган да, акыркы жылдары алар бардыгы жаңыланды. Мисалы, мурун сүрөттөрү жок, же бүгүнкү балдарга ылайыкташтырылаган китептерди биз мурун окучубуз. Бүгүн ар бир сөзүндө тематикалык сүрөттөрү менен ушунчалык өзүнүн баланы кызыктырган, балага түшүнүктүү шрифттер менен чоң тамгалар менен жазылган китептер чыгат. Ошондой эле Мерсико фондусунан дагы абдан балдардын китептери басылып чыгып атат. Акын жазуучулардын эски китептери жаңыртылып, анан бүгүнкү акын жазуучуларыбыз дагы өзүнүн чөнтөгүнөн чыгым кылып китептерди чыгарып атат, балдарга жазып атат. Ушул Токтосун Самидинов агайыбыз, Сулайман агайыбыз, көп азыркы балдар жазуучулары дагы өздөрү китеп чыгарып, ушу балдар окуса экен, балдар ушу кыргыз тилин үйрөнсө экен, биз жазган жомокторду, ырларды окуп, бир жагынан дүйнө таанымал кенен болсо экен, балдардын аң сезими өссө экен деп алар аракет кылып, ошол өздөрүнүн чыгым кылып чыгарган китептерин, өздөрүнүн акчасына чыгарган китептерди бизге эки штук болобу, же болбосо 10га жакын болобу, ошо акын жазуучулардан да китеп фондубузга китеп толуп турат. Андан сырткары дагы ушул балдарга жана айтып өттүм, мектеп жашына чейин балдардын аң сезимин өстүрүү боюнча. Ошол эле баягы көйгөй, Бишкекте ички микроат, жаш үй бүлөлөрдүн көбү Бишкекте баягы тиричиликтин азабынан жүрүшөт дейиштеп, ошол балдар бала бакчага барыш да кыйын, же акча жагынан кыйналат, же ошого шарт жок, же каттоодо жок. Ошо балдар үчүн биз атайын мектеп жашына чейин тамгаларды үйрөтөбүз. Биз ал үчүн атайын окуулардан өтөбүз, тренингтерден, проект негизинде окуулардан өтөбүз. Анан балдарды ушул азыр жайкы каникул башталганда балдарды мектеп жашына даярдайбыз. Анан балдарды кыргыз тилин үйрөтүү боюнча атайын биз дагы ошол актёрдук чеберчилик деп биздин китепканада балдар актёрлору менен кошо иштешебиз. Анан ошо балдарга кыргыз тилди эң биринчи билиш үчүн ошо ата бабалардын баягы философиялык деңгээли бийик макал лакаптар менен, элдик жомоктору менен акын жазуучулардын балдарга арналган ырлары болобу, жаңылбак, табышбактардын баардыгын айтып, эң биринчи өзүбүздөн башталат. Китепканачылар өзүбүз ошого кызыктырып окуп берип, биз ошо чыгармага балдардын сөзү менен берилип кетишибиз керек. Балдар чарчаса, ошолор менен кошо алар мындайча айтканда маанайын түшүрбөй, китепти окуш керек деп ушпай, күлүп, жайнап, балдарга эркиндик берип, балдар жада калса, жата калат окуп атканда. Ага бизде шарт бар, ошондой эле килемдер төшөлгөн. Алар чарчап барып чуркап, диванга отура калат, ошого да шарт бар. Кааласа биз китеп окуп атканда барып оюнчук ойноп кетет. Анда оюнчук ойносун деп, ушунун баардыгына шарттар түзүлгөн. Бул дагы ошол жетекчиликтин өзүнүн долбоорунун негизинде түзүлүп атат да, бул шарттардын баардыгы. Ал эми автор менен окурмандын ортосундагы байланыш жөнүндө сурагым келип атат. Албетте биринчи байланыш китепти чыгарманы окуу менен башталат, бирок жандуу байланыш, сиздер көпүрөөк болуп атайын жолугушууларды уюштуруу. Ал үчүн албетте биз балдардын жашына карап, балдар бөлүмү, өспүрүмдөр бөлүмү, анан студенттер болуп бөлүнөт. Биз эң биринчиден авторлор менен, албетте китептин авторлору менен жолугуу кечесин өткөзөбүз. Алардын балдарга арнап жазган жаңы китептеринин презентациясы болот. Акын менен кездешет балдар, кичинекей балдар анын ырларын окуп, ошол кызыктуу жазган аңгемелеринин негизинде сүрөттөрдү тартат. Эң эле ошо сүрөтүнөн билинип калат да, балдардын сүрөттү жакшы тартса, ал ошол китептин авторунун кандай балдарга элестетип, баягы каарман киргизгендиги билинип калат. Анан улууларга дагы ошол мисалы үчүн классик жазуучулар көз өтүп кеткен, алардын мындай эскерүү кечелерин, мисалы быйыл Алык Лосмонтун 110 жылдыгына
студенттер үчүн өткөздүк. Албетте алар ырларын окуп, анан кандай Жеңишбек поэмасын балдар мыкты окушат экен, кызыккандар бар экен, биз ушул жерден байкадык, оонду ырларын ырдады. Ушул сыяктуу биз өткөн классик жазуучуларын эскерип, анан бүгүнкү жазуучулар менен жолугуу кечелерин өткөзүп турабыз. Биз ар дайым байланыштабыз акын жазуучулар мененчи. Жакшы. Кален эже, Мамлекеттик китеп палатасынын архивине китептерди кабыл алууда дагы кандайдыр бир критерийлер барбы? Айрымдары мыйзамга туура келбеген учурлары да кездешеби? Жок. Жанагы милдеттүү нуска боюнча атайын мыйзам бар деп атпайсызбы? Ошонун негизинде 10 нуска келип түшөт. Ошонун бирөө Мамлекеттик китеп палатасынын архивине түшөт. Анан атайын номуру берилип, каттоодон өтүп, архивде сакталат. Биздин архивде бир 2 миллиондон ашыгыраак китеп болуп калды. Анан тилекке каршы бирок архивди дагы кеңейтиш окшойт керек го. Имаратын айтып атам да. Анткени улам китептер көбөйүп батпай баратат. Анан аны дагы ошондой мындай бирдиктүү, бирдей температурада сакташ керек. Же өтө ысытып ийбей, же муздак кылбай, ушундай да. Ал китеп сактоо боюнча бул жагынан жакшы. Анан кээ бир кишилер бар, мындай китеп таппай жүрсө, издеп жүрсө бизге келет да. Анан эми бул китепкана болбогондон кийин мындай ар кимге колго берилип пайдалана албайт. Аны бир мындай атайын кат менен келип ошол жерден эле көрүп ушундай кылбаса, анан ошондой информация албаса колго берилбейт. Бул архивдин өзгөчөлүгү ушундай да. Бул мамлекеттик архив. Ал китепканадай болуп каалаган убакта тиги китепти алат элем, бул китепти алам дебейбиз. Анткени ал китептерибизди сакташыбыз керек. Анткени жанагы мурунку кагаздарда кичине борпоң, мындай сапаты начарыраак болгон ар түрдүү кагаздар болот да. Ошолорду улам кармай берсе упаранып калат. Анан кийин азыр мына кийинки акыркы 10 жылдан бери ошолордун баарын сканировать этип, электронный варианттарына түшүрүп атабыз да. Анткени Арменияда 2 кылымдан бери сакталып турган атайын китепкана бар экен. Ошол экен падышасын сактап жүргөн китептер окшойт го мурун. Анан ошону мамлекетке өткөрүп берген экен Советтер Союзунун убагында. Эми ар бир китепти кадимкидей дарылашат алар. Жанагындай алар жана кагазындагы курттар болот экен да. Анан ошолорду жеп эметет. Анан кийин эми ар түрдүү нерселер бар да. Ошо кандай учурда кандай кылыш керек, кандай тиги жана мындай аба менен дарылайт экен да, мына чачыратып, ушундайлар нерселер да. Анан азыр эми бизде ошондой китеп сакталып турат. Бул деген Кыргыз мамлекетинин чоң байлыгы деп эсептейм. Дээрлик 1 кылымга жакын убакыттан бери сакталып турган китеп. Эми Совет өкмөтүнөн беркиси да. Анан кийин Совет өкмөтү бул китеп палатасын түзүү жөнүндө 1937 жылы Совнаркомдон атайын токтом чыгыптыр. Анан бирок ошол убакта адистер жоктугуна байланыштуу, материалдык техникалык эмелер жетишпегендигине байланыштуу 39 жылдан баштап ачылыптыр да. Анан ошол убактагы жанагы орус кадрлар жанагы Казандан, Уфадан чыккан мурунку Советтер Союзуна чейинки 9-12 жылда чыккан китептерди суратып алып, анан ошондой сактап койгон бир жакшы жактары бар экен да. Бул да биздин өзүбүздүн байлыгыбыз да. Ошол эле жанагы Карабаевдин, башка бир мурунку биздин адам Молдокулуштун Уфадан чыккан, Казандан чыккан китептерди ошолор баягы тиги эме араб алфавити менен чыккандар сакталып турат, бар. Чын эле жогоруда санариптештирүү боюнча дагы кеп баштап калдыңыз. Учурда канча китепти электрондоштурууга жетиштиңиздер? Демек, каалоочулар китеп палатасында канчанчы жылы кандай эмгек жазылган, кандай темадагы таанышып алууга, маалымат алууга мүмкүнбү азыр? Сайт аркылуу, интернет аркылуу? Мүмкүн, анткени эмеге келдик. 1980 жылга чейин келдик. Анткени ар бир жылда эмеде сан ар түрдүү болот да. Бир күнү 500 китеп, бир жылы 500 китеп чыкса, бир күнү бир жылы 1000 китеп, бир жылы 5000 китеп. Ал баланча сөзтө эметкен эме жок да. Бул ошо жана авторлордун заявка берилгендигине ошо Советтер Союзунун убагында. Анан Советтер Союзуна бюджеттен канча акча берилген. Анан илгери эми өзүңүздөр билесиздер, авторлорго гонорар төлөлчү да. Анан ал гонорар аябдан жакшы болгон, жазуучуларды баккан, ошол экен акыл эмгеги менен өзүн өзү бутунда турган. Азыр мына Советтер Союзу кулагандан кийин гонорар саясаты жок. Бүт газета, журналдардын
издательстволордун баары менчиктеп кеткен, аны болсо өзүң чыгарасың. Анан гонорар системасы жок, анан жана акыл эмгеге кайтпайт. Анан эң бир жаман жери кыргыз акын жазуучуларынын китеп өткөрө турган жери жок. Бурун Бишкекте бир 25 китеп дүкөнү бар экен, ошонун баары менчиктештирилип кетиптир. Анан бирин экин орустардын, татарлардын өздөрүнүн менчик китеп сата турган дүкөндөрү бар. Анан кыргыздаркын оңой менен албайт, бир жер ачык айтып коелу. Налоговыйга барып тигиндей система өтүп кел, мындай система өтүп кел деп, анан ал жерге карасаңыз бүт ошо Москвадан, Ленинградтан, Ташкент, Казакстандан алып келген жакшы табылбай турган дагы жакшы китептердин баарын толтуруп койгондо, а биздин Кыргызстанда чыккан басмакалардан чыккан китептер аякта азыраак, тилекке каршы. Бирок китеп көптөй эме түзөт да, иллюзия түзөт да. Анан кийин эми ошо кыргыз акын жазуучулар ушу китебин эптеп спонсор таап, же болбосо өзүнүн табанакы маңдай термен тапкан тыйынга чыгарсак, аны сата албасак, китеп дүкөнү жок болсо, анан анча жайма базарлар бар экен, эшикке коюп сатат. Анан бир 5 китебиңди берип койсоң, бир айдан кийин кел дейт, бир айдан кийин келсең ал жерде жок, же болбосо ээси башка болуп калган, же болбосо башкаларды коюп койгон, алдап кетмей. Анан кийин эң негизгиси биздин өтө кыйналып аткан акын жазуучулардын нерсеси, ошо чыккан китептерин кээде мындай китепканаларга таркатып бергишкиси келет да. Анан ошо таркатып бергенге мүмкүнчүлүк жок, ошондой тарката турган. А китеп палатасында өзүнүн токтоо менен жасалган нерселер бар, ошону гана эметет. Анан жеке баарын эмете албайт. Ошол жагынан кыйналып, ушул эки система иштелип чыккан эмес. А мурунку системада болсо, Совет Союзу чыккандан кийин талкалап кулагандан кийин талкаланып калганда, мына ушул жагынан келгенде жазуучулардын көйгөйү өтө чоң. Анан ушул эфирден пайдаланып айтып коюшум керек, жана гонорар болбогондугуна байланыштуу, китеби сата албагандыгына байланыштуу көп акын жазуучулар жашпы карысы том аяк деңгээлинде жашап атат, кыйналып атат. Көптөрүнүн үйү жок, мүмкүнчүлүгү жок. Анан өмүр бою жазсаң, анан ошо китебиңе эчтеке ала албасаң, ал кайра сенин мээнетиң актабаса, бул деген кордук да. Кантсе да Кыргыз мамлекетинде биз ошол экинин гражданыбыз, ушул жерде туулуп өскөнбүз, ушул жерде жашадык, анан ушул жерден өлөбүз да. Анан мамлекет ушул жагын ойлонуп, камкордук көрүш керек го деп ойлойм. Бүгүнкү замандын талабы албетте стандарттештирүү, электрондоштуруу. Сиздердин китепканада бул жаатта абал кандай? Бизде ошол салттуу түрдө жана инновацион түрдө дагы тейлөө жүргүзүлөт. Бул боюнча атайын ошо электрондук каталогдор түзүлөт. Анан китеп фондубуздун дагы көпчүлүк пайызы электрондук жагдайга түштү. Мисалы, окурман шаарда каттоосу жок, үйгө китеп алам деп калса, бул электрондук жагдай абдан жакшы экен. Ошол китепти электрондук жагдайда өзүнүн WhatsApp-ына, электрондук поштасына жүктөп алат. Бирок бул жерде дагы бир маселе, мисалы, автордук укугу бар. Мисалы, классик жазуучулардын 3-4 китебин деле түшүрүп алса болот. Анан кээ бир автордук укугу боюнча көп ала албайт электрондук жагдайда. Анан экинчиден дагы бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн камкор инклюзивдук билим берүү борбору бар. Бул проекттин негизинде, ошо долбоордун негизинде жетекчибиз Америка элчилиги Кыргызстандагы, ошолордун каржылоосунда ачылган. Бул жакта дагы алар үчүн атайын Брайль тамгасындагы адабияттар коюлган. Ошондой эле бул жакта дагы инновациондук жагдайда шарттар түзүлгөн. Ал ошол эле компьютердун жанагы биз мисалы үчүн кыргыз тилинде, орус тилинде печаттап атсак, алар Брайль тамгасында печаттап, анан жана кагаздары дагы Брайль тамгасында басылып чыгат. Мисалы, муну биз басып чыктык да, ошондой шарттар бар. Ошо көз азиздери үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, алар ар түрдүү, кээ бир коляскада отурат, бирок аң сезими бийик. Аң сезими бийик, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген, акыл эси бир аз артта калган балдар бар. Ошонун ар бирине ылайыкташтырып, мисалы, алардыкка атайын мындай ошолор менен мамиле түзүү үчүн аларга ошол жерде студия ачылган, суроо жооп берип, кадимки тартып алса болот, алардын ички дүйнөсүн ачып сүйлөшсө болот. Анан атайын алар үчүн деле ушул жаңы инновациондук шарттар түзүлгөн. Алар чет тилди үйрөнүүгө жана компьютерди үйрөнүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар.
Анан экинчи дагы бир инновационный жагда бул чоңдорго үзгүлтүксүз билим берүү болбору. Бул дагы Кыргызстандагы эл аралык уюмдар, DVV International деген Германиянын эл аралык уюму бар. Ошол жактан тигичүү эң акыркы модельдеги тигичүү машинкалар. Бул жакта дагы эң биринчиден мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана бардык китепканага баш баккан эме чоң окурмандарга да, студенттерден баштап пенсия курагына чейин. Ал жерден бүт бар акысыз жана каражаттарды акысыз берилет. Өздөрүнө тийиштүү нерселерди тигип үйрөнүшөт. Анан өзүбүз дагы мастер-класстарды өткөзөбүз. Рузак тиккенди, шын тиккенди, фартук тиккенди баштап үйрөнүшөт. Ошол эле машинкалар шаардык китепканаларга бөлүндү жана аймактык китепканаларга дагы жайгашырылды. Жылда конференциялар болуп турат, тренингдер болуп турат. Андан сырткары жакында эле жетекчибиз кыргыз бурчун ачты. Жогоруда суроо берип кетпедиңерби кыргыз тилин үйрөнүүгө деп. Ал жакта кадимкидей эле кыргыз жыттанган бурч. Буга чейин бизде андай бурч жок болчу. Кадимкидей эле апамдын сандыгы бар ал жакта. Кыргыз кийимдери, балдарга ачып көрсөтөбүз. Мурун биз кичинекейибизде сандыктан кадимкидей эле апаларыбыз материал алып, момпосуйлар салып койчу эмес беле, ошол сыяктуу балдарга сабак өтөбүз кыргызча. Анан манас айтат ал жакта, манас айткан балдар айлана чөйрөсү да кыргызча жыттанып туруш керек да, кыргызчаны билиш үчүн. Ошо илгерки буюм теримдер бар, жанагы супуралар, бакан, суу ташыгыч, кадимки эле ата апаларыбыздын илгерки колдонгон буюмдары бар да, ошону дагы балдарга каада салт менен бирге. Биз жөн эле ооз эки сүйлөгөндө аны балдар көрбөйт, айрыкча шаардагы балдар аябай просторный, жаңыча европейский шартта жашайт. Анан ошон үчүн шаардык балдар келип, кыргыз үйдү көргөндө аларга кыйла мындай дем берет да, кыргызча тарбияланганга, кыргызча үйрөнгөнгө. Жакшы. Календече азыр электрондук же болбосо аудио китептердин көбөйүшүнүн басма китептердин чыгышына таасир тийип атабы же бардыгы бирдей деңгээлде эле өнүгүп баратабы? Жок, тийгизет. Анткени китеп палатасында атайын сайты бар. Тийгизет. Бул электрондуу варианттын бир жакшы жери жанагындай электрондуу эме болгондо кай жерде болсо да окуп жүрө бергенге мүмкүнчүлүгүң бар экен да. Аны баягы тияктан алып келет элем, бияктан алып келет элем, издеп атам деп эле сайттан карап туруп эле каалаган китебиңди алып окуганга мүмкүнчүлүк. Бунун мүмкүнчүлүгү абдан чоң экен. Буюрса дагы өркүндөп өсөт болуш керек. Эми азыр баягы биз капитализм десе эле баары эле бат эле болуп калчудай болуп атпайбыз. Аны бир капитализм 15 кылымдан бери жашап атат, бир капитализм 2-3 кылымдан бери жашап атат. Анан биз болгон 30 жылдан бери да биз такша телчүгү өткөн учурда жашап атпайбызбы? Анан акырында баары болот деп ойлойм. Өзгөчөлүктөр өтө көп. Менимче дагы өркүндөйт болуш керек. Анткени мына эки цивилизация өзү өнүгүп аткандан кийин башка бизде болбосо да башка өлкөлөрдө ошол колдонгон болсо баары бир келет экен да, келет экен. Азыр жаштардын, окурмандардын көп нерсени окуганга, үйрөнгөнгө, билгенге мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Универсальный деңгээлге болот болуш керек. Азыр эми ошо телчүгү жолунда баратабыз. Эми дагы мамлекет колдосо, көтөрмөлөсө, ошонун баары тең мамлекеттик деңгээлде болот деп ойлойм. Сиздер аудиовизуалдык продукцияларды да, материалдарды да кабыл аласыздарбы? Кабыл алабыз. Эми ал деле баягы тиги закон жана мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн да, анан көрсөтүлгөн менен ал көп өнүкпөптүр биздечи. Ал өзгөчө бореки кыргыз китептеринде тиги буларды көп өнүккөн эмес, көбүнчө жанагы кыргыз музыкасы, музыкалары, ырлары көбүрөөк, а бирок китеп боюнча жогору экен да. Аны дагы ошондой бир ошо тармакта бизнес кылам дегендер, ошо интеллектуальный жагынан көтөрөм дегендер колуна алып да өркүндөп өсөт го деп ойлойбуз. Ал жагынан азыраак да жок десек жок эсерээк. Жакшы, чоң рахмат. Албетте бул китеп темасы бүтпөс
Тема бүтпөс сөз. Деген менен 45 мүнөт аралыгында маанилүү келген маалыматтарды берүүгө аракет жасадык. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Майрамды жогорку деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Жакшы маанайда өтүп, максатыңыздарга жетиңиздер. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү башат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө арналды. Келген меймандарыбыз Мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары Кыргыз эл жазуучусу Кален Сыдыкова, ошондой эле Касымалы Байеленов атындагы балдар жана жаштар китепканасынын маданият эсалуу жана методикалык иштер бөлүмүнүн башчысы Алия Абдиева болду. Биз менен болуңуздар.